Apenas, senhora. Hã? Кыздар, кандайсыңар? Баарыңарга салам.
Бүгүн бизде бир аз өзгөрүү бар программада. Биринчи спикер 12-де, бирге чейин болот. Анан экинчи спикерибиз Германияда окугандыктан кечки саат 7-ге жылып калды. Ошондуктан 7-ге мен силерге ссылка жөнөтөм. Сөзсүз түрдө киргиле. Атайын Германиядан бизге кошулат. Германияда медициналык окуу жайда окуйт. Анан ошол окуу жайга кантип тапшырыш керек негизи эле кантип тапшырса болот окуу жайларга, Германияда ошол тууралуу айтып берет. Азыр биз болсо биздин бүгүнкү спикерибизди азыр күтүп туралы. Өзүңөрдүн сурооңорду бергиле. Айгерим. Биздин спикер кошулду. Бүгүн бизде конокто Азаттыктын журналисти Айгерим Акылбекова. Негизи эле бүгүн коомдогу аямдарга карата стереотиптик көз караштар тууралуу сүйлөшөлү дегенбиз. Ошон үчүн атайын Айгеримди чакырганбыз. Айгерим, саламатсызбы? Саламатсызбы, азыр 1 секунд бул жакта бир аз жарык болуп калат экен. Саламатсыңарбы? Кандайсыңар? Жакшы. Баштай берели анда. Атайын бүгүн бизде Айгерим STEM лагеринин уже 8-чи күнү болуп атат. Анан кийин атайын кыздарга жолугушуу уюштуралы деп сизди чакырганбыз. Дегенде эле ошол өзүм жөнүндө кыскача 2 сөз. Азаттыкта иштегениме 6 жыл болоюн деп калды. Ага чейин өкмөт үйүндө иштегем. Жеке менчик телеканалдарда. Көбүнчө эле ошо аялдар укугу. Андан тышкары азыр ООНдо иштейм. Юнвмнде, ошол ООН женщин организациясында көбүнчө эле аялдар, кыздар укугу боюнча, балдар укугу боюнча журналистмин. Теле алып баруучумун. Айрым учурда док тасмалар тартып коем. Бүгүн биз менин ишим эмес, жалпы кыздарга болгон коомдогу стереотиптер жөнүндө сүйлөшүп жатпайлыбы? Анан эмнеден баштайм? Мисалы, мен өзүм кичинекей кызым бар. Анан кызым төрөлгөндө, кыз болгонумда аны көрүп алып эле айткам да, кыз болуш канчалык оор депчи. Мындай бир сыйра ошондой бир эмоциялар болгон. Эми сенде кандай жашоо болот деп. Чын эле кыз болуш абдан оор да. Өзгөчө биздин коомчулукта, биздин коомдо. Бирок ошол эле учурда ал оорчулуктарды, ал чектөөлөрдү жеңсе болот жана өз каалаган максат тандооңо да жетсе болот. Бүгүн ушул тема астында сүйлөшкүм келди. Өз мисалымда силерге болгон стереотиптик ошол мен кабыл алган көз караштар, мен кабыл алган учурларды дагы айтып берип, анан суроолоруңорго да жооп берүүгө даярмын. Ошон үчүн чатка болсо айрым учурда микрофонуңуздарды күйгүзүп деле суроолордон бере бериңиз. Негизи ушул өзүм 9 эркек менен чоңойгом. Атам 9 бир тууган, 9 эркек, мен жалгыз кызмын, жалгыз алардын карындашы болуп, анан бир үйдө өскөнбүз. Эмнегедир дайым кичинекейимден эле ушул балдар менен чогуу өскөн үчүн мындай бир ролдорду бөлүштүргөндө мен эркектин образында өскөм да. Чачым кыска, жынсы кийген, мындай бир аял кишиге таандык, бизде таандык деп коебуз го, кавычках, мындай сапаттарга ээ эмес болчумун. Анан мектептеги биринчи мен ошол кабылган стереотип, кабылган бир чек бул мектепти бүтүп кесип тандоодо болду. Анда журналистика кесибин тандайм деп чечкем. Себеби алып баруучу болгон, теледе иштеген абдан жакчу, кызыгар элем. Бирок апам биринчи баштады. Бул негизи аялдардын иши эмес. Блокнот көтөрүп жүрөсүң. Ал учурда баягы Назгүл жакшы билсеңиз керек, Бакиевдин учурунда журналисттердин көбү ошол каза болгон учурлар болгон, өлтүрүлгөн учурлар. Анан аял кишинин максаты бул үйүндө отуруш керек. Анан балдарын багыш керек. Мындай кесип аялга туура эмес, таандык эмес деген сыяктуу болгон да.
көпкө экөөбүздүн тандообуз, көпкө талашыбыздан кийин мен чын эле Манаска тапшыргам, башка эл аралык мамилелер боюнча факультетке. Өтүп мына окуйм деп аткан бир ай калганда анан атам эмнегедир колдоп, балким чын эле журналистика сенин кесиңдир деп журналистика тапшырып калгам. Азыр бул жерден бир аз дискурсту дагы балким бир интерактивдүү кылсак кандай болот? Көбүңүздөрдүн камераңыздар өчүк экен, Кыздар күгүзсөңөр болот, видеоңорду күгүзүп, биздин бүгүнкү спикерибизге, Айгеримге өзүңөрдүн суроолоруңарды же силерде кандай көйгөйлөр болуп жатат кесип тандоодо? Балким силерде да ошондой ата-энеңер менен түшүнбөстүктөр, келишпестиктер болуп аткандыр. Ошолор жөнүндө айтып улам сүйлөшүп турсак болот. Мен да силер мени угуп атканыңарды билейин. Бирибиз менен мындай баарлашуу иретинде жакшы болмок да. Анан ошентип отуруп, все-таки тапшырдым. БГУга ойлогон максатыма жеттим. Азаттыкта 3-курска келгенде Азаттыкка келгем. Анан Азатта иштеп ошо 3 жылдай иштеп калганымда ошого чейин менин үйдөгүлөрүм, өзгөчө атам, Азаттык бул мындай жөн эле бир практикант катары жүрөт. Эми ал кыздардын иши эмес да деген баягы стереотиптик ой менен бул качандыр бир күнү баары бир башка кесипке өтөт деген ойдо жашап келиптир да. Мен телеге чыксам деле, командировкаларга барсам деле ал тургай тиги айлык алып келсем деле мунун баары убактылуу деп. Анан мына бир жакында эле 1-2 жыл мурда гана жакындарым, үйдөгүлөрүм ошол нерсени кабыл алышты. Негизи мен далилдөө туурасында далилдөө деген сөзгө өзүм негизи каршымын. Өзүм үчүн да башкалар үчүн дагычы. Жалпы жонунан адам өзү үчүн гана бир нерсени далилдеш керек деп ойлойм. Бирок менин учурумда мен өзүмдүн тандоом туура болгонун ата-энеме далилдөөгө туура келген да, жакындарыма далилдөөгө туура келген. Бирок бул үчүн бир да жолу өкүнгөн жокмун. Өз кесибим, өз ишим чын эле меники деп эсептейм. Бирок ошентсе дагы журналистика дагы аялдар үчүн эмес, аялдардын кесиби эмес деген сыяктуу стереотиптик ойлорду дагы деле четке каккым келет да. Кимде эгерде суроолор болсо кошула бериңиздер. Мен өзүм абдан интервью алып көнүп калып, өзүм көп сүйлөгүм келбейт экен. Бизде Батма мен да журналистика болгум келет деп жазыптыр. Батма, сен балким да видеону көргүзүп өзүңдүн пикириңди айтасың, үйдөгүлөр кандай көз карашта бул кесипке? Ата-энеңизди кантип көндүрдүңүз эле суроо жазыптыр бияктан. Ата-энемди көндүргөн боюнча айттым, Анан бизге көп келет да, өзгөчө ушул 1-2 курстун студент кыздары келет, мектепсиздер сыяктуу курактуулар келет. Анан баарысында эле бир суроо: күйөөгө тийгенден кийин же балалуу болгондон кийин журналистикада кантип аял киши иштей алат деген суроо да. Анан мен деле ошентип сурагам 3-курста келгенде. Мен өзү Азаттык Плюстан кетип атканда, алып баруучу болуп иштеп жүргөндө боюмда оор болчу да. 3 ай болуп калган, эч ким билген эмес, бирок мен өзүмө көрүнүп аткан. Андан кийин 7 айга чейин алып барып жүрдүм, бетимди эле көрсөтүп. Ошон үчүн мен үчүн аябай стресс болгон, эгер декреттен кийин кайра кайтып келишим оор болот го депчи. Анан бирок азыр келген кыздардын баарына айтам, үй бүлөңдү деле, балаңды деле, башкасын деле алып келсең болот. Албетте аял үчүн оорураак бул. Себеби бизде иштесек башка милдетмелер, коом, туугандар, үйдүн алдында милдетмелер бизден алынбайт. Иш менен кошо анда аткарып кетишибиз керек. Бирок журналистика баары бир аялдын деле иши деп айтам да. Мындай ал үчүн мен аял болгон үчүн мен бул кесипти тандасам болбойт деген ой силерде такыр болбошу керек. Ата-энеңиз кантип көндүрдүңүз эле деген суроого жооп бердим окшойт. Ооба, чоң рахмат Айгерим. Чынында эле биз көбүнчө ата-энебиз бизге таасир берет кесип тандоодо, себеби биз мектепти жаңы аяктап анан кийин ким болобуз, кайсыл кесипти аркалайбыз билбейбиз да. Анткени негизи эле кандай кесиптер бар экенин да билбешибиз мүмкүн да. Мектепте окуп жүрүп балким кээ бир эле балдар иштеп көрүп калбаса, башкабыз мектептен чыкпай, көрбөй, билбей, анан кийин баарыбызга эле кыйын. Ошондуктан ата-энелерибиз бизге багыттаган жол менен кетип, бирок кийин ал кесип биздин кесип эмес экенин түшүнгөндөн кийин кеч болуп калат, же болбосо уже убакыт өтүп кетет, анан кийин окуганга мүмкүнчүлүк болбой калат да. Ошондуктан биздин кыздардын арасында дагы журналист болом же башка кесиптин ээси болом дегендер көп, бирок балким ата-энелериңиздер менен түшүнбөстүктөр болушу мүмкүн да. Кыздар келгиле, видеоңорду көргүзүп, өзүңөрдүн сурооңорду бере бергиле. Биз көбүнчө спикерлер келгенде алар өздөрүнүн презентациясын кылып, анан кыздар видеосун өчүрүп, анан эң аягында суроо беришчи да. Бүгүн бир аз башкача форматта интерактивдүү өтөлү дедик.
Анда мейли, анда улам сүйлөп турайын, анан аралашып кошулганда жооп берип токтоп турабыз. Ооба, сиз туура айтып өттүңүз Назгүл. Анан дагы бир кызык нерсе, бизге кесип тандоодо дагы өзгөчө аял киши тандап жатканда анын үй бүлө мүчөлөрүнө, жакындарына ылайык келген кесиптерди тандатышат да. Мисалы, мугалим болсун, балдарына сабак окуп, балдары билимдүү болот. Дарыгер болсо өзү эле укол жасап коет деп, мындай элементардуу түрдө айткандачы. Же болбосо тигүү тармагында иштесин, ашпозчу болсун. Кыскасы, ал аялдын эмес, ал аялдын жакындарына пайдасы тие турган кесиптин ээси болсун деген сыяктуу мындай багыттама берилет да. Бирок биз азыр мезгил талабы, убакыт көрсөтүп жатат. Мен мисалы өзүмдүн ишимде деле ар кайсы тармактагы аялдарды тарттым. Ал азыр эң эле мындай заманга мындай ылайык, эң көп акчалуу деп атабыз, IT тармагында, программированиедagi аялдар, барган сайын алардын саны абдан көп. Керек болсо тигил техникалык, эркектин гана иши деген кесиптерде аялдардын саны көп, кыз кишилердин саны көп тандаганда. Мисалы, троллейбус, автобус айдаганда эле азыр эч кимге мындай аялдар таң калыштуу болбой калды. Демек, бара аялдар өзүнүн кызыгууларын, өзүнүн каалаган бир идеясын, каалаган максаттарына жете билүүнү түшүнүп, анан өзүнүн гана, менимче, ошол кесип тандоодо биринчи өзүңдү угуш керек. Ата энең албетте эч качан сага жамандык каалабайт, алар дагы сени ойлойт. Бирок ал иште сөзсүз өзүң гана иштейт экениңди эске алыш керек да. Эгерде жумушуң сага жакпаса, андан майнап чыкпайт, андан пайда да болбойт. Ошондуктан ушул нерселерди сөзсүз эске алыңыздар. Тандап жатканда биринчи кызыгуу, сөзсүз. Азыр мисалы кыздуу болуп, анан кийин жумушка канчадан кийин чыктыңыз да? Анан кийин кандай кыйынчылыктар болду балким? Кызым төрөлгөндө 3 айдан кийин эле чыктым, декреттик. Негизи билебиз, ошо 2,5 айдан ашык убакыт берилет. Кээде 1 жылга чейин отурсам болмок. Бирок баягы эле айтчу эле, бул убакытты бат-баттан талап кылган нерсе. Мен 2 жыл ичинде эле көп нерсени мындай жетишпей калышы мүмкүн. Ошондуктан өзүм дагы абдан активдүү иштеп, буга чейин кечки иш сапарларда жүргөндүктөн үйдө отура албай чыкканга туура келди. Муну ар ким ар кандай кабыл алды. Көп тең эми баланы багыш керек да, аялдын биринчи билинети ушу бала багууда, үйдө отуруш керек болчу, балага мээрим төгүлбөй калат. Анан тыныкпай калдың, тынбай калдың деген сыяктуу. Анан өкүнгөн жокмун бир да жолу. Жетиштим, бирок аябай оор. Ара чогуу эмзесиң, келесиң, иштейсиң деген сыяктуу. Дагы эле айтып атам, ошол иштеген аялдан баары бир үйдөгү оокаттын милдетмелери тилекке каршы алынбайт. Алар дагы үйүлүп турат. Биздин Кыргызстанда аялдарга декреттик отпуск деген берилет экен да, бирок кээ чет мамлекеттерде аялдарга декреттик отпуск берилбейт экен да, менин билишиме карагандачы. Алар бала төрөгөндөн кийин күйөөсү дагы ошол аялы сыяктуу эле бала караганга эме толук акысы бар деп, аялдар жумушка чыгып, күйөөлөрү бала карашып, ушундай мамиледе экен да. Бизде бирок андай эмес да. Сизге ким жардам берди, мисалы, баланы каралашканга, кичинекей баланы? Негизи бизде мыйзам боюнча, жумуш келишими боюнча эркектер да декреттик отпуск алса болот. Бирок бул 10%га жетпеген учурлар. Анын үстүнө бизде дароо жанагы стереотиптерден улам эркектер тиги дос курбуларына, кесиптештерине шылдың калат да, сен аялды сен эмизмек белең, сен бакмак белең, ой, балаңды деген сыяктуу. Ошон үчүн бул учурда эркектер албайт да. Менин учурумда кайненем, чоң энеси бакыты, атасы, элестин атасы келип, улам баланы күндү алып келип берип, анан мен улам барып келип атып, анан ошол убактан баягы жакындарымдын колдоосу болгончу чыгып кеттим да. Бирок андай көп учурда боло бербейт да. Ошол эле кезде бизде бала эмизгенге шарттар жок. Мисалы, ошол эле жогорку кеңеште, башка социалдык мекемелерде бала менен жүрө албайсың, бала менен кошо иштей албайсың. Ал тургай эл аралык мекеме деген Азаттыкта дагы андай бир атайын чайлык комнаталар жок да. Биз бала үчүнчү, мисалы, клубду азыр жаңы киргизилип атат. Азаттыктын Прагада кеңсесинде балдар менен иштесең болот, мисалы, барсаң. Бирок көп Кыргызстан ага негизи ыңгайлаша элек да. Ата энелер үчүн, апа үчүн өзгөчө бул бир аз оорураак. Биякта суроо бар экен, Азаттыкта журналист болуш үчүн кандай документтер керек, кызыңызды ким карады, 3 айлыгына жумушка чыксаңыз дейт. Азаттыкка негизи кастинг аркылуу келгем, Азаттык плюска. Анан азыр деле биз улам вакансиялар болгондо деле Азаттык көбүнчө чоң конкурстарды жарыялабай эле, анан өз ичине буга чейинки топтолгон резюмелер аркылуу эле мен билгенден кабыл алып жатат. Алар мындай ошончо сөзсүз. Негизи Азаттыкка мен жумушка орношуу деле ачык деп эсептейм. Биздин жетекчилердин баары Facebook'та, Twitter'де, Instagram бардык жерде бар, алар жооп беришет.
анан келип резюмеңизди таштап кетсеңиз, сөзсүз кайсы бир учурда бош болгон учурда чакырат. Эми бирок андан ары конкурстук негизде ишке өтүү, эми ал дагы башка кеп дегендей да. Бирок негизи мындай таптакыр эле мүмкүн эмес. Анан биякта бала жөнүндө жазыптыр, кызыңыз ким карады жайлыгында дейт. Так, муну айттым. Мен азыр экинчи жумушум боюнча, аялдар укугу боюнча, эгерде биякта журналистикада аялдар укугу боюнча иштеп жазсам, макала кыздар укугу, ошол эле жана стереотиптерге каршы материалдарды, тасмаларды тартсам, экинчи жумушумда азыр ООН женщинада ошолорду реализацияга иштеймин да. Мисалы, аларды медиа консультант катары ошол жана тренингтерди өтөбүз. Аларга мисалы аял депутаттар болууга мүмкүн экенин, бийликке келүүгө мүмкүн экенин, же болбосо эң оолу ошол билимге, же болбосо жана эркектердин бир ойлорун, позитивдүү бир ойлорун жаратыш үчүн эмне кылыш керек деген сыяктуу реализация кылабыз да. Анан мага негизи адам укуктары жаатында иштеген абдан жагат. Балким журналист болбосом, балким кийинки кесибим деле ошол жагы болуп кетиши мүмкүн деп өзүм ойлойм. Мүмкүн балдар укугу, балким жалпы эле адам укуктары жаатында иштеп калышы мүмкүн. Кийин ошол тууралуу болчу. Журналист болбосоңуз кайсыл кесипти аркаламакчысыз? Ооба. Анан ООН аялдар ООН коомуна кантип келип калдыңыз дейт да, ООН женщинага. Негизи бизде ошол блогерлер деле, инфлюенсерлерде деле мындай аполитичный, социалдык темаларда, аялдар укугун жазган темаларда адамдар абдан аз. Алар ошол эле кыздар боюнча, кыздарга карата стереотиптерди, мисалы силер Инстаграмдан ырчы чорчулардын көбүн окуйсуңар да, туурабы? Эмне тамак жеди, эмнени кийди дегендей. Бирок алардын кыздарды колдоп, билимге, кесипти тандоодо айткан бир кеп кеңештери дээрлик аз болот. Негизи бизде бул жааттан абдан билим аз да. Анан ошондон улам кыргыз тилдүү, балким аларга кыргыз тилдүү жазган адам, ошо адам укуктары жөнүндө жазган адам керек болуп калса керек. Ошондуктан конкурстук негизде өткөм. Ал жакта ошода иштегениме 3-4 ай болуп калды. 1 жылдык контракт менен иштейм, башка да проектлеринде, 2-3 проектисинде. Анан бирок көбүнчө ушул айылдагы лидер аялдар менен иштейбиз. Ал себеби айылда мүмкүнчүлүк Бишкектегиден да бир топ мындай аз деп айтсам болот да. Көбүнчө ошол жака басым жасалат. Демек сизге эки жумушта иштөөгө мүмкүнчүлүк бар, Сизге эч кандай тоскоолдук жаралбайбы? Мисалы, азаттыкта иштеп Мен 3 расмий жумушта иштейм да. Анан 4 экен дагыраагы. Мисалы, азаттыкта иштесем, ООНдо расмий иштесем, 3-үчү өзүмдүн СММ компаниям бар. Иштегенде жарым жыл болуп калды. Андан тышкары роликтерде ПРООН менен, мисалы, силер менен иштешип калган көп федералдык мекемелер менен. Анан эң башкы ишим бул үйдө эне болуу да. Ал баардык иштен оор, ал абдан оор да. Ошон үчүн анан мындай аялдар үлгүрбөйт, анан аялдар калбайбыз, аялдар мынтип албайбыз деген сөздөр дагы мындай оор, бирок эгер максатыбызга жеткиз келсек үлгүрсөк болот да. Мүмкүн биз керек болсо акчадан да көз карандысыз болсок болот. Каалагандай биз каалаган финансыга дагы ээ болсок болот да. Негизи бир гана аракет, анан сөзсүз билим өзүн өнүктүрүү керек болот деп эсептейм. Жок, менин суроом башкача болчу. Азаттыкта демек уруксат бере берет, сиз башка жерде да иштегенге же болбосо официалдуу. Азаттыкта контракт боюнча мен фрилансермин. 1,5 жыл болуп калды. Бирок фрилансерлик контракт болгону менен 100% штат сыяктуу иштеймин да. Контрактым фрилансер болгондуктан башка жакта иштегенге дагы мүмкүнчүлүк бар. ООНдо дагы фрилансерлик part-time менен иштейм, контрактым. Демек ал жакта да мүмкүнчүлүк бар да, экөөнү мындай аралаштырса. Анан бул баягы бир темада болгон үчүн. Бирок бири-бирине мындай экөөнүнкү чогуу учурлар келип калганда абдан оор да. Мисалы, азыр бир эфир болуп калса, эки жакка тең болуп калган учурларда бирке оорураак болуп калат. Кыздардан суроо келип калыптыр. Жылдыздан ошол мен да келечекте ООНдо иштегим келет. Ал жакка кантип барып калдыңыз деп сураптыр. Бул суроого жооп берди го дейм, Экинчи суроосу сыр болбосо журналисттин айлык акысы канча деп сураптыр. Негизи бул сыр, бирок мен өткөндө дагы Айданага тарттык го, жакында эле Наскөлөнөн. Айданага дагы орто эсепенен айлыкты айттым, мотивация болсун деп. Себеби бул дагы аялдардын көбүндөй токтото турган бир критерий да. Анан мен деле ошол ой менен мынтип ойлоп аткам, журналист болсом айлык абдан аз, мен КТД 8 миң 10 миң сом болуп атса кантип иштейм, анан кайра эми үй бүлөнү мен бакпайм да деген сыяктуучу, эми аял бакпайт деп иштеп калгам.
Негизи азыр журналистикада деле айлыктар кудайга шүгүр жакшы эле. Мисалы Азаттык эл аралык беки болгон үчүн биздики баягы орто айлыктан жогору деп айтсак болот. Баягы статистикалык бир айтып турган болсок, анан силерге мотивация болуш үчүн $500 жогору деп айтайынчы, балким 1000ден да жогору болуп кетиши мүмкүн. Себеби баягы журналистикага тапшыргыла деген ойдо эмес. Мындай билимдүү, сапаттуу кадр болсоң бардык жерде жумуш табылат жана айлык акысы да жакшы болот деген мындай ойдо айтайын да. Эгер акчалай дагы баягы баары бир бизди сөзсүз бул мотивациялык негизи акча да кызыктырыш керек. Антпесе болбойт, мындай бекер оокатка иштей албайсың да. Мен өзүм да билем ошол жагынан андай абдан бул өтө мындай дем берчү бир пункт деп эсептейм да. Жылдыз кайта эле ошол айлык акысы тууралуу сураптыр, оонду канча аласыз деп. Ал жакта да баардык эми Назгүл жакшы билет. Негизи контракттык негизде жумуштардын көбүндө айлык акысы ачык айтылбайт. Расмий, бирок жакшы эле айлыгы, оондуку да жакшы. Ошон үчүн эл аралык мекеме кайсыл жумуш болбосун айлык акысы деп айтпадым мен. Жакшы тажрыйбалуу адис үчүн сөзсүз айлык акысы жакшы жумуш табылат. Элнура биздин катышуучу сураптыр, сизди жолдошуңуз колдойбу бул жаатта деп. Кыздардын психологиясын бузбай эле коеюн деди беле. Балким бул деле наса тренажерка. Мен жолдошум менен жашабайм. 1,5 жыл болуп калды. Ага чейин жолдошум колдоп келген. Кызымдын атасы деп аябай жакшы мамиледебиз, аябай жакшы сүйлөшүп, жакшы мамиле кылабыз. Ошон үчүн дагы балким көп жумушта иштесем керек. Себеби баланы багыш аял үчүн, жалгыз аял үчүн оор эле экен. Бул стереотип эмес да, такыр. Ошондуктан дагы балким мындай себеби бир өзүң үчүн аял жалгыз калганда өзүнө фундамент курушу керек экен, көз карандысыз болуш керек экен. Ошон үчүн дагы мындай көбүрөөк иштегенге аракет кылдым окшойт. Анан балким эми бирок ар кандай сөздөргө карабай мен мындай болочокто деле кайра үй бүлө кургум келет, кайра эле көп балалуу болгум келет. Андан сөз жолдошум мындай колдойт деп ойлойм да, буюрса. Жылдыз фрилансер деген эмне деп сураптыр. Жакшы суроо, айтпай калыптырмын. Фрилансер мындай ээн эркин деген сөздү түшүндүрөт. Эркин форматта иштөө. Фрилансерлер азыр абдан көп. Негизи бул абдан жакшы формат деп эсептейм. Өзгөчө аялдарга дагы жакшы. Мисалы үйдө балаң менен, үй бүлөң менен же болбосо башка дагы жумуштар менен үлгүрбөй жатканда сен ал жумушта балким кечке офисте отурбашың мүмкүн. На удаленке азыр биз сыяктуу иштесең болот. Же болбосо ар кимдин өзүнүн бир эмелери бар да, эрежелери бар жумуштун. Же мисалы бизде бар бир кесиптешим бар, маселен баласы аутист, ал күндө баягы баласын сабак улам алып барып туруш керек. Ошон үчүн кайсы бир 22-4 күндөрү сабактар болгон күндөрү иштебейт да. Мисалы ошондой сыяктуу атайын бир графиктер, анан жеңилдетүүлөр болот. Тилекке каршы айлыкка дагы ал таасир этет, бирок балким башка жумуштар менен дагы аралаштырганга да мүмкүнчүлүк бар да. Түшүнүктүү болуп окшойт. Фрилансер дегенде жылдыз көбүнчө эле азыр программисттер, фрилансер же болбосо дизайнер, фриланс үйдө иштесе болот дегендей да. Өзүң каалаган убакытта жумушуңду түзүп алып, анан каалаганда жумушка барып, каалаганда үйдө иштесең болот деген мааниде да. Маркетологдор эми азыр баардыгы эле карантин убагында баары эле фрилансер болуп калды десек болот да. Баарыбыз эле үйдөн иштеп. Жанара сураптыр, сиздин жашоодо көмүр туткан адамыңыз барбы дейт. Бир адам деп айтпайм. Мен аябай аялдарды мындай өзү аялдар тилектештигин өлө жакшы көрүп баалайм. Аялдарда негизи тилектештик жок деген нерсеге ишенгим келбейт. Четке каккым келет муну дагы. Аялдарды өзүм дагы өлө колдоп, өзүм дагы мындай жакшы мамиле кылганга аракет кылам. Өзүм да ошол нерсени күтөм башка аялдардан. Анан көбүнчө ошо аялдарга суктанам. Ал мүмкүн менин кесиптешим болушу мүмкүн, ал кошунам болушу мүмкүн. Анан жанагындай идеализировать этким келбейт адамдарды. Бул мынча мындай болгон, мындай жерде иштеген аял эмес. Мисалы, жөн эле мындай да, балким пробондо иштеген, мисалы Айнагүл эжени абдан мындай жактырам да, Абдрахманова. Мейриша деген бар, Инстаграмдан да билесиңер, Атабековдун келинчеги. Анын жазгандары, мисалы Ажар Кочуманова, блогер тоже Инстаграмда көп жазып калат. Маселен ушундай сыяктуу прогрессивдүү ойлонгон, мындай бир билимге умтулган, үй бүлөсүнө да, балдарына дагы, керек болсо жолдошуна дагы мындай туура багыт бере алган аялдарды көрсөм абдан мындай суктанам. Менимче ошолор кийинки бир мындай жаңы бир дем, жаңы бир муунга, жаңы бир билим бере турган адамдар да, өзгөчө баары бир аялдан балдарга тарбия көбүрөөк көз каранды эмеспи.
ошол сыяктуу аялдарды көп окуйм, жакшы көрөм. Мындай мисалы Мавлуда Юнисефте иштеген, азыр декретке чыгып кетти ал дагы. Көбүнчө же болбосо алар менен баягы бир группта болуп сүйлөшүп калгангабы, билбейм, негедир ошолорго көбүрөөк суктанам да, ушул сыяктуу. Алардын улам постторун окуп, анан өзүмө дагы белгилеп алып отуруп калам. Кыздар балким ал сиз айтып өткөн айымдарды тааныбашы мүмкүн, себеби алар баардыгы эле айымдар үчүн тааныш эмес. Инстаграмда активдүү колдонуучу балким энелер үчүн там азыр кыздар жаш болгон үчүн аларга кызыктуу болбой калышы мүмкүн да. Ошондуктан ар кимге өзүнүн кумир туткан адамы бар. Мисалы Айгерим эне болгон үчүн балким ошол өзү айткандай ошол сферада жүргөн үчүн ошол айымдар аларга как бы пример да, орусча айтканда. Ооба. Гүлзина сураптыр, сизге мотивация берүүчү кандай сөздөр бар деп. Мен көп аялдарга көп берип калам да, өзүмдүн жумушума байланыштуучу. Себеби күнүгө бирден, мисалы азыр эле сиздердин алдыңарда алага чыгууга кабылган ушу жаш кыздын окуясын берип атам да. Мурда күнү силердин эле жаныңарда жүргөн активист кыз жөнүндө айткан. Кечээ дагы күйөөсүнөн уктап, мындай күнүгө аялдар менен иштейм да. Анан дайым биринчи эле айткан сөзүм аларга коркпоңуз деп айтам да. Коркпоңуз, эч качан коркпош керек, эч качан коркпоңуз депчи. Өз оюңузду айткандан, тандагандан, чечим чыгаргандан да коркпоңуз деп. Дайыма ушул кеңешти айтам. Менимче бул кеңеш дайыма реалдуу, анан да ишке аша турган нерсе да. Эч качан коркпогула, эч нерседен коркпогула. Анан бул биринчи. Экинчиден, эмгек, аракет, анан өзүңө ишеним. Биринчи, эгерде сен канчалык өзүңө ишенсең, өзүңдү сүйө билсең, өзүңдү уга билсең, сыйлай билсең, анан коомдон дагы сага өзгөрүүлөр болот да. Анан сага башкалардан да ошол сыяктуу мамилени күтөсүң. Эгерде сенде өзүңдө ишеним жок болсо, өзүңдү сыйлабасаң, анан улам эле комплекстериңди ого бетер өстүрүп жарата берсең, анда эч кандай ийгилик жыгмайбайт. Ошон үчүн дайыма өзүңдү көзгөн каратканда мен жашынакаймын, мен сулуумун, мен ийгиликтүүмүн, мен сөзсүз өзүмдүн жумуштарыма жетем, мен каалаган кесибимде иштейм, мен каалагандай турмуш курам, мен бактылуу болом деп өзүңдү өзүң ишендиришиң керек. Баары бир мындай мысли материализуется деп коет, баары бир ошол ойлоруң сөзсүз ишке ашат, эч качан мындай коркпош керек да. Ойлогондон, кыялдангандан коркпош керек, өзүңдү эч качан чектебеш керек. Кыялдангандан да өзүңдү чектебеш керек да. Бияқта дагы кыздардан суроо бар окшойт да. Жылдыз, мен 11 класс болом, ушул жылы Азаттыкка барып иштеп көрсө болобу дейт. Жардам берип ошол чөйрө менен таанышып дейт. Иштесе албетте болбойт. Азырынча 11 класс сиз окуңуз, сөзсүз шашпаңыз, иштеңиз, сөзсүз үлгөрөсүз. Окуп алыңыз. Бирок мен буга чейин Айданага дагы айткам, Назгүл, сизге да айтайын, азыр учурдан пайдаланып, журналистикага кызыккан кыздар, балдарга биздин эшигибиз дайыма ачык. Баардыгы балким тынч болуп калгандан кийин күзгүндө же ага чейинби биз келип сиздер менен экскурсия өткөзгөнгө, сиздерди биздин ток-шоулорго чакырганга дайым даярбыз. Ошон үчүн сөзсүз келиңиздер, сөзсүз биз сиздерди күтөбүз. Кайсы бир күнүн алдын ала пландап алалы. Бул биякта да ички кухнясын көрсөтөбүз, студияларды, радио, телестудияларды, баягы сиздерди ичинен да таанышыш үчүн менимче абдан маанилүү болсо керек бул жагы да. Анан практикага негизи көп эле келет, практикага, бирок биринчи, экинчи курстун студенттери эмес, көбүнчө бир 3-4 курстан студенттерин алганга аракет кылабыз. Себеби биринчи баштапкы баары бир теория дагы керек болот. Өзүңүздөр үчүн деле оор, себеби бардык жерге барсаңар эле оор, анткени эч ким мындай отуруп алып, муну жаз, тигини жаз деп мектепчи, балким университетте биринчи, экинчи курстагыдай отурбайт да, бул жакта баары иштейт. Ошон үчүн баары билим, аракет менен келип, анан биротоло иштеп калгыдай жыйынтык көрсөтүп кетиш керек да ошондо. Негизи эле суроо туулду ушул жерде. Журналист болуш үчүн сөзсүз түрдө журналисттик билим керекпи деген да. Көбүнчө эле журналисттер башка эле сферадан келип иштеп калышкан. Анан сиз айтып теория керек депчи, мисалы. Бул эми баягы практика дегенде көбүнчө бизге журналистика факультетинин практиканттары келет, мындай башка кесиптен бир стажировка катары келбесе өтө дээрлик болот да, биринчи, экинчи курста келгендер. Ошол тариз айтылды. Сиз айткан ойго мен толук кошулам. Бизде деле мисалы экономисттер көп, филологдор көп, керек болсо такыр мисалы Токой эке кечээ эле күлүп айтып атат, Токтосун Шамиретов кесиптешим. Мен таможняда иштемекмин дейт да. Анын журналистикада такыр тиешеси жок. Бирок баягы кызык болсо, чумуну бар, бир аз таланты бар, жаза алат, баягы мындай өзүнүн бир ошого шыгы бар да, мисалы ошон үчүн келип калган адамдар көп. Баягы анан ушул жерден дагы негизи тармактык журналистика деп бөлүнөт бизде.
мисалы ар бирөөсүнүн өз тармактарыбыз бар. Мисалы керекли саясий журналистика, керекли экономика жаатында журналистикада иштейбиз да. Ошол жаатында жазабыз. Ошолорго дагы өзүнүн кесиптери аябай мындай жардам берет. Мисалы экономист, мисалы Али Токтокунов экономист өзүнүн кесиби боюнча. Көбүнчө экономикалык түрмөктөрдү алат да. Демек ал өзүнүн баягы теориялык жактан өзүнүн ишин ошол жагынан да. Бул жагынан алганда баардык эле кесиптерге менимче ачык журналистика. Менимче дагы башка бир кесиптин эси болуп, анан журналистикага келгендин пайдасы чоң деп ойлойм да. Себеби сен ошол юрист болсоң, ошол юридикалык темаларды жазганга же ошол теманы иликтегенге кудуретиң жетип, анан ошол жерде күчтүү болосуң дегендей да. Анан Жылдызга кеңеш, сен эгер аябай каалап жатсаң, клубдо дагы стажерлорду алат, мисалы там башка мелдерде деле стажерлорду алат, сен барып стажер катары өзүңдү сынап көрсөң болот да. Анан кийин балким тажрыйба топтогондон кийин анан азаттыкка келип өзүңдү сынап көрсөң болот да. Айымкан сураптыр, кайсы тилдерде сүйлөй аласыз жана саякаттоого кандай карайсыз дейт. Азаттыкка келгенде мен негизи орусча перекресток деп программага келгем. Себеби анда орус группада окуучумун. Бара 5 жыл ичинде мен орус тилин көп эле унутуп калдым окшойт. Себеби биринчи калька жазганым деп, анан саат сайын, минута сайын кыргыз тилде ойлондуруп, кыргыз тилде жаздырып, кыргызча түшүнүктүү кабыл алдырган коомдо иштеп калган үчүн аябай кыйналдым да. Азыр деле орусча, кыргызча, англисче сүйлөйм. Анан саякат боюнча айта турган болсоң, саякат менин оорум бул. Мен аябай чет өлкөдөн негизи эле мен Бишкекке көп батпайм да. Анан мурда Азаттык Плюста иштеп жүргөндө деле көп айтып калчумун, Бишкекте 1 ай отурсам эле кыйналып кетем деп. Өзү Бишкекте төрө эле өскөм, бирок айылда, тоолордо жүргөндө абдан жакшы көрүп көп кетчүмүн да. 2 жылдан бери өзүмө максат коюм, жыл сайын жаңы жылдан кийин максат коючумун. Быйыл мисалы 10 өлкөгө барам деп. Былтыр 10 өлкөгө барам деп койгом. 10 өлкөгө бардым. Максатыма жеттим. Европанын бир нече өлкөлөрүндө аягында ушу Кытай менен жыйынтыктап коронавирустан кийин отуруп калдым дебейинби. Анан бул дагы негизи анан келип калыптырсыз да. Убагында келип калыптырмын. Анан ал жака дагы негизи балам менен барам да. Анан 2-3 өлкөгө кызым кошо бардым мен менен. Анан анда дагы мындай көп айтып берет, кантип адам баласы менен эс алат депчи. Эс алат негизичи. Негизи саякат бул дүйнө таанымыңды өзгөртүш үчүн, жаңы дем, жаңы идеялар үчүн, башка адамдардын маданияты менен таанышыш үчүн, өзүңө деле перезагрузка үчүн аябай сонун нерсе да. Анан болушунча мен ушуну бардык мен өзүмдүн курбу кыздарыма деле айтам. Бул абдан биздин акчада, биздин убакытта бул доступный эле нерсе да. Өтө деле баягы кымбат эмес болгону, ар бир айлыгыңдан, ушул жерде мен финансовый сабаттуулук жөнүндө да бир аз айтып өтсөм болобу, Назгүл? Сөзсүз түрдө. Бул аябай финансовый сабаттуулук бул өтө маанилүү ар бир адамга да. Өтө мындай негизи акчанын ар бир айлыгыңызды алып атканда, же ар бир акча азыр деле эгер акча топтоп атканда, канча бир пайызын өзүңүз үчүн мындай 10%, 5% деп. Мен 2 счет колдоном, бир счетума мындай өлсөм гана алам деген акча да, бул тамаша этетин да, албетте. Алганда тийбейм, буга тийбейм деп, бул айга мынча бар, мынча акча бар деп. Себеби бала менен жашаганда дагы мындай акчасы жок отуруп калбаш керек да. Анан өзүңө ишенген учурда абдан маанилүү. Ошон үчүн канча бир 5%, 10%дан топтоп, биринчи зароо саякатка эмес, биринчи жашнакай көйнөккө топтоңуз. Биринчиде өзүңүз каалаган 5.000 сом, 10.000 сом дейсиз беле, сонун көйнөк алам деңиз да, өзүңүз үчүн бул мотивация болсун. Курска акчага кийим, мисалы азыр мына 11 класс бүтүүчүлөр болуп отурган болсо, ОРТГ даярдыкка ошого топтоңуз, жай бою иштегендер көп Ошентип отуруп, анан акчаларды туура негизи акча көп тапкан эмес, акчаны туура бөлүштүрүү өтө маанилүү да. Ошон үчүн мисалы могу карантин учурунда дагы ковид ошол нерсени дагы бизге эске алды. Акчалар адамдар эмне үчүн ачка калды? Анткени чын эле жумуштан дагы маселе болгон, бирок акчаны да туура пайдаланган эмес да. Всегда дайыма ар бир айлыктан 10% жок дегенде калса, анда мындай ошол оор күндөргө сөзсүз анын пайдасы тиет да. Экономисттер да айтат го, баягы биз финансылык сабаттуулук боюнча бир тренингке катыштым. Ошондо экономист эже айтты да, на черный день, эгер ушундай карантин убакыт болуп калса, жок дегенде 6 ай жашап кете тургандай акча болуш керек экен да, ар бир адамдачы. Бирок биз аны баарыбыз эле колдонбойбуз да, бул нерсеничи. 6 ай эмес, 6 күнгө жетпей калган учурлар болушу мүмкүн да. Ошондуктан финансылык сабаттуулук абдан керектүү нерсе да. Бул жерде Батыма номериңизди калтыра аласызбы деп сураптыр.
Көп жазбасаңыз калтырам деп коеюн. Назгүлдөн алсаңыз болот, өтө олуттуу маселелер болсо. Антпесе күнү түнү деле жазып чалгандар мындай туура түшүнүңүздөр. Биз да кечинде иштебейбиз да, түнкү саат 1-2 деле чалып тынчын алган учурлар болуп калат да кээде. Биринчи социалдык тармактардан деле жазсак Жазса болот. Ооба, мен Инстаграмда, Фейсбукта активдүүмүн. Мгм. Ошол жака жазсаңыздар болот. Жылдыз кайсыл мамлекеттерде болгонсуз деп сураптыр. Абдан кызык болот деп окшойт кыздарга. Былтыр жай бою ошо Прагадагы кеңсебизде жашадым. Ошол жакта жашадым, ошол жакта иштедим. Ошо Прагада жашадым. Анан негизи эми Европада эме го, мындай чукул эле да баары 2-3 сааттык эле жол. Ал жерге барбай, ошончо баргандан кийин кыдырбасаң анда мындай өзүң үчүн эле уят дегендей. Анан Италияда, Францияда, ал жерде, Германияда, Австрияда, Польшада, Прагада өзүндө жүрдүм. Андан тышкары Кытайда, Египетте, Турцияда эми баягы туристический сезондордо барып калган. Казакстанда, Россияда аларды эске албаган. Россиянын дээрлик 10дон ашык шаарында болгом. Жумушка байланыштуу биз абдан көп мигранттар жөнүндө абдан көп даярдаганбыз да. Борбор Азия өлкөлөрүндө маселен. Бирок азыр ошол өзүм негизи жакында ошол майда негизи Америкага поездкам бар болчу, тилекке каршы могу карантин учурунда көп нерсебиз алмашып калды. Бирок балким мындай Жапонияга барсамбы деп аткам быйыл, билбейм канчалык ишке ашат. Эми көрө жатарбыз. Аида сураптыр, карантин убагында иштедиңиздерби дейт. Карантин убагында иштедик. Аида карантин убагында мен 3-чү жумушума орноштум. Ошон үчүн мен карантинде ушундай болуп калды. Тигил менин апамдар дагы мисалы мамам азыр баламды карашып жардам берип атат. Ал өзү базар менен иштегендиктен такыр жумушу токтоп калды. Мисалы атамдын, байкелеримдин. Анан баары бир мен ойлоп калдым, негизи жумуш болгондо ошо баары бир мындай бардык учурда иштей турган жумуштарды тандаш керек окшойт деп себеби могул ситуацияда баягы бир үй бүлөнүн бир канча мүчөлөрү иштебей калган, аябай оор болот экен да. Ошон үчүн карантинде биз иштедик. Журналистика негизи билесиңер да, майрамда деле, башка учурда деле ишти талап кылган кесип да. Ошон үчүн мындай ишсиз отурган жокпуз. Үйдө иштеп аттык, жумушка келип аттык ар кандай. Анан Аидадан дагы бир суроо, 5 жылдан кийин Кыргызстандын келечегин кандай элестете аласыз деп сураптыр да. Абдан абстрактуу суроо. Ар кандай, бирок эми албетте баардыгы сыяктуу эле мындай оптимисттик ойлорду ойлоном. Мен деле жакшы болот, буюрса коррупция маселеси, ошол эле сөз эркиндиги, ошол эле кыздардын мен башкаларын коеюнчу, кыздардын коомдогу орду өзгөрөт деп ойлойм да. Кудай буюрса 5 жыл ар бир өзүнүн кызына, келинчегине, карындашына, жакын апасына салыштырып атып, эркектердин дагы кыздарга болгон мамилеси өзгөрөт деп абдан ишенем. Негизи мен жана дагы сөзүмдүн башында дагы баягы рет түрүндө айтып өтпөдүмбү? Кызым төрөлгөндө ушул коомдо кантип жашайт деп аябай коркком депчи. Менин ошол кыздар укугун дагы баягы улам айтып, агрессивдүү бир учурда кезде колдоп, феминист эмесмин башта. Бирок ошолорду кыздардын мындай колдогонумдун дагы бир себеби бул кызым да. Мен кызым үчүн мындай ыңгайлуу коомду каалайт элем. Кызым үчүн эмес, баардык кыздар үчүн, сиздер үчүн дагы мен ыңгайлуу коомду элестетким келет 5 жылдан кийин. Өз максатына, ишине жете билген, тандоосун түшүнгөн, колдогон, жерибеген бир мындай коомду элестетким келет да. Анан буюрса, анын баарыбыз биригип түзөбүз. Жалгыз эле мындай бир заматта боло турган нерсе эмес. Ошого баратабыз буюрса. Мадина сураптыр, сиз өз максат кыялдарыңызга жеттим деп ойлойсузбу? Анан коомго кандай пайда алып келгиңиз келет дейт. Максат кыялдарыма жеткен жокмун. Алар абдан көп. Максат кыялдар анан өзүңдү сындаган, токтогон кезде эле өспөйсүң да. Кечке сындашың керек. Эми кечке да болбойт, ал дагы уже өзүңдүн такыр эле комплекстериңди жаратышы мүмкүн. Бирок ошентсе дагы мындай максат кыялдар дайыма өзгөрүп, дайыма жаңыланып туруш керек деп ойлойм. Анан коомго эми мен мынтип антип деп пайда келтирдим деп айта албайм. Андай деле болгон жок. Болгону мен коомго пайда келтирген өзүм ишимди аткарып атканым эле болсо керек. Анан ошол эле болуш керек. Чынын айткандачы абдан мындай бир аз ура патриоттук сөздөрдү алып турдум деп айта албайм. Жылдыз мигранттар жөнүндө тартканыңызда жол кире тамагашта азаттык камсыздап береби деп сураптыр да, же өзүңүздүн чөнтөгүңүздөн кете белейт? Жок, бул командировочный деп эсептелет. Иш сапарларда атайын акча бөлүнөт ал үчүн. Сөзсүз ал ар бир кайсы организациядан кетпеңиз, кайсы каналдан кетпеңиз, негизи ошондой. Бир гана мен бир учур абдан жакшы эсимде калыптыр. Мен ошол мигранттар тартып атканда ал азаттыктын акчасы эмес болчу. Айганыш деген биз кызды тартканбыз, бала багуучу болуп.
ушу Екатеринбургда иштеп жүрүп 15 жаштагы кыз каза болуп калган кыз жөнүндө. Кийин ал фильм иретинде чыгарып бир канча фестивалдарда өткөн да. Ошол учурда гана мен радио материал даярдагам. Анан кечине даярдап коюп кеттим, эртең менен келсем, директор айтат 2015-2016 срочно кире кал деп. Анан Айбек Сарыгул деген таанысаңыз керек, Назгүл, жаңы белгилүү ишкер, тиги Түркияда иштеп. Анан ошол келип $1000 ашкан, эсимде жок, акча таштап кетиптир жол сапарыбызга дароо деп. Бир күндө эле эртеси учуп кеткенбиз. Ошко барып, оштон дароо эле Екатеринбургка учуп, анан барып тартып келгенбиз. Себеби ал баягы мигранттардын маселеси болуп аткан үчүн мигранттар өзүлөрү кызыктар болуп, ошону тартып берди да. Бир жолу Хабаровскка барып келгенбиз, же Москвага барып келгем алардын чакыруусу менен. Бирок эч качан бир да жолу мындай заказной материал эмес, кандай иштеген ишиң үчүн бир да жолу акча албайсың. Болгону алар баягы жол тиги буларын төлөп бериши мүмкүн да. Жылдыз өзү кол көтөрүп атат, суроо бергиң келип атабы Жылдыз? Жок. Анда мага кандай кесипти сунуштайт элеңиз деп сураптыр да Жылдыз. Эми Жылдыз менен таанышыш керек го деп сүйлөшүп, чай ичип отуруп кесипти сунушташ үчүн өзүңүз кандай кесипти сунуштайсыз өзүңүздү? Бул мындай нормалдуу эле нерсе азыр өзүңүздү таппай, өзүңүздүн кесип ал турган адамдар 40-50 жашында деле өзүн таппай калышат да. Ошон үчүн эч шашпай, ойлонуңуз. Анан мен дагы мисалы айтып өтсөм ушул жерде. Иним мисалы мен бир тууган иним, менден кичүү иним азыр Манаста окуйт, 3-курста. 1-1 жана жарайт сити деп айтсам силер жакшы түшүнөсүңөр. Элем эмне дейт дегендерди тарткан студияда режиссер болуп иштейт да. Анан биз ал менен 9-8 класстан баштап 15 класска чейин тытыштык да. Күнүгө нет, Айка дейт, мен сен деп, нет, Айка, я передумал, мен эми экономист болом, мен деген профессор болом, мен программист, бардыгын айтып бүттү да. Мен уже жиним келип аягындачы мындай ошончолук себеби билбейт да, эмнени каалайт билбейт. Анан баягы кызыгы ошол учурда анын талантын деле эмесин деле байкабайсың да. Анан 9-класс бүткөндөн кийин мага айтпай барып КУга тапшырып коюптур, колледжге. Анан окуду, 1 жыл окугандан кийин бүтүп атканда мен ОРТ сдавать этем, анан Айка, мен акасы мен адашып кеттирмин, мен биякта окубайм деп чыкты. Мен экономист боло албайт. Анан элестетиңиз, окуп контрагын төлөгөндөн кийин кайра алып салпактап жөнөдүм. Анан Манаска келип программист болду. Эмеге программирование тапшырды. ОРТ аябай эмнегедир кызыгы жакшы чыгып, анан өтүп кетти. 1 жыл окуду казырлыкта. Казырлык бүтүп атканда Айка, акасы, я передумал деди. Мен деген бул жакта иштебейм деди. Менин жиним келген айтпаңыз. Апамдар болсо, сен улусуң, үйдө ушундай го, сен карашың керек. Сен биз окудук, сен муну окут. Анан баягы нефть дагы ызычуу болуп, анан урушуп, эмнеде окуйсуң? Анан ал учурда жолдошум экөөбүз ажырашып элек болчубуз. Анан эркин салпакта эркин алып жөнөдү, эркинге салып берип коюп, анан ошентип РТСте, Назгүл, РТСте окуп бардым, РТСте окуйм. Радио телевидение бөлүмүндө. Ооба, анан ошентип анан кийин ошол жака келип өзүмдү таптым деп азыр сүйүнөм да, ошо биринчи башында эле ушинтип жүдөгөнгөнүбүз жакшы болуптур деп. Азыр иштейт, ал да баса оондо башка проект менен иштейт. Анан ошо 1-1 иштейт да. Азыр чыксам эмне болот эле, мен адаштым депчи. Ошон үчүн биринчи адашканыңыз эч нерсе эмес, кийин адашып калбаңыз да. Убакыт кечирбейт да. Менимче дагы мен абитуриент болуп жүргөндө дагы кесип тандоо мага кыйын болгон да. Себеби мен өзүм гуманитарий эмес болчумун дагы, математика, ушундай так илимдерге жакшы болчумун. Бирок ошо чыгармачылыкта кызыктырып, анан ошондой мен дагы Манаска келип, анан ошо радио, телевидение жана киноискусство бөлүмүнө тапшыргам да. Коммуникация ошого кызыгып, мен Жылдызга да айтат элем. Менин сиңдим дагы мектепти бүткөндөн кийин 1 жыл окуган жок, ал иштеди. Себеби ал дагы өзүн таппай жүрдү дагы. Мектепти аяктагандан кийин баарына эле кыйын да, себеби Кыргызстандагы билим системасы кандай десем, бизди мындай кесипке даярдабайт да. Бул кесипти танда же тиги кесипти танда деп. Ошон үчүн биздин бардык эле окуучулар үчүн чындыгында кыйын кесип тандоочу. Ошондуктан балким 1 жыл ойлонууга алсаңыздар, мен сиңдим 1 жыл ойлонуп иштеп көрдү, анан кийин чындыгында билим алыш керек экен деп, анан кийин өзү каалаган кесипке тапшырды да. Ошондуктан Айгерим айткандай, өзүң эле, сен өзүң кайсыл кесипти тандаганга өзүң кандай десем, чечим кабыл аласың да. Башка бирөө айтканда деле баары бир ал сага жакпай калышы мүмкүн да. Анан өзүң чечим кабыл алган чечимге өзүң жоопкерчилик аласың да. Мисалы
эгерде ошондо мисалы экономист болуп өзү барып эмеге КБга тапшырбаса, эгерде мен айтып же ата энем айтканда, ал бизди эч ким күнөөлөмөк да. Силер үчүн. Анан бул жагынан ошон үчүн өзүң туура чечим чыгарганга аракет кылып, анан ошого жоопкерчилик алганга дагы үйрөнүш керек да. Кичинекейиңен баштап. Азыр мен кызыма айтам, сен тандадыңбы кызым? Демек сен өзүң тандаганың, өзүң же. Мен жебейм. Десең анан мындай түшүнөт да, ошол нерсени түшүнүш керек кичинекейинен баштап. Дагы Жылдыздан суроо бар экен. Журналисттер ушакчы деген көз караш бар го дейт. Мен ушакчыларды жаман көрөм, бирок сизди көрүп оюм өзгөрүлдү дейт. Мен деле ушак айтып берем азыр деп койбойм. Мен сизге айтайынбы, Жылдыз, ушакчы эмеспиз деп. Мени гана айтышпайт биз жөнүндөчү, журналисттер жөнүндө. Бирок айтып өтүш керек. Эми ар бири, мен азыр Азаттыкты кечке мындай мактасам 1 саатта аздык кылат. Кайра мактай беришим мүмкүн. Биз бирок журналисттердин баары эле ушакчы эмес, мындайча айтканда. Бул дагы мындай жөн жерден пайда болгон сөз да, тилекке каршы. Ар кандай өзүнүн кесибин ар кандай аткарган адамдар бар. Анан туура эмес маалымат жеткендерден улам баягы бир адамдан башкаларга да көбү жабылып атат. Бирок биз аракет кылабыз. Чын ушактабаганга аракет кылабыз. Туура так маалыматты, объективдүү маалыматты жеткиргенге аябай аракет кылабыз. Сиздин оюңуз өзгөрсүн түп табынан. Стереотиптүү көз караш, бул кандайдыр бир ооба. коомдо жаралып калган ой пикир. Желтая прессалардан көбүнчө ошо сары пресса деп коебуз. Ошолордон улам дагы көбүрөөк айтылган сөз. Бирок чыныгы маалымат айдыңында мындай так иштеген журналисттер жана мындай информагенттер, негизи эле медиа компаниялар көп эле да. Ошолорду деле көрүп койгула. Ооба. Журналистика дегенде эле Кыргызстандагы журналистика эмес, башка өлкөлөрдөгү дагы Европа болобу, Америка болобу, ошол жакта эмгектенген журналисттердин эмгегин көргөндөн кийин чыныгы журналист кандай болуш керек, ошолорду өрнөк катары, мисал катары карасак болот го дейм. Алия сураптыр, в чем плюс и минус вашей работы дейт, кесибиңиздин кандай терс жактары, оң жактары бар дегендей. Терс жактары көп эле, негизи терс жактары. Эмоционалдуу түрдө чарчайсың. Бир адамдын мындай кээде жакыныңдын деле көйгөйүн уккуң келбей калат го, ушундай состояниеде болот. Бул жерде күнүгө кааласаң каалбасаң дагы ар бир адам маселесин угушуң керек. Андан ары дагы ал адамды мага эң оор болгону радиодо деле репортаж тартып атканда деле ошол адамды өзүм үчүн биринчи таанып билип, аны элге ошондой кылып жеткирип берүү да. Себеби кээде адамдар өзүн өзү ача албайт, анан сен аны казып ачып туруп, анан ал айта албаган, ал байкабаган нерсени элге жеткирип беришиң керек да. Бул бир аз абдан оор. Сенин материалыңан ал адамга болгон мамиледе калыптанат да. Анан ошол эле жанагындай күнү түнү чалгандар, кайра айткандар, кээде чалып урушкандар, коркуткандар, же болбосо мындай кээбиркилер аяшпайт такырчы, мен таң калам да ошонучу. Анан мындай кээбиркилер абдан агрессивдүү мамиле кылышат. Мисалы, жардам берип койбойсуңбу, эми тигиндей мындай депчи. Анан негизи биз деген жардам берүүчү же социалдык же болсо мамлекеттик мекеме эмеспиз да. Биздин жардамыбыз бул биздин ручкабыз дейин да, мындай. Эгер условно айта турган болсок, биз бир гана аны жеткиргенге гана милдеттүүбүз. Биз аны жасайбыз, бирок тилекке каршы андан ары биз таасир эте албайбыз. Бирок көп адам аны түшүнбөйт да. Ошол учурларда мындай кыйналам. Плюс жагын айтып турган болсом, мен аябай көп каармандарым менен, аябай көп иштешкен адамдар менен, ошо эл аралык компаниялар болобу, мамлекеттик болобу, аябай көп адам менен мамилем жакшы да. Дос катары деле, тааныш катары деле, туулган күнүм болобу, кайсы бир майрам болбосунбу, айылда, Баткенде, Көлдө, башка бир миграцияда жүргөн, Америкада, башка жакта жүргөн адамдар чалып куттуктап жазганда мен аябай сүйүнөм да. Мен үчүн ошол жумушумда максатыма жеткен ошол болуш керек. Быйыл эле мисалы жана хоккейчи кыздар жөнүндө бир жолу биз катарына материал даярдап, анан алар жалгыз хоккейчи команда кыздардан. Бул дагы баягы стереотиптерге каршы негизи. Көлдөгү отрядныйга барып, кышына барып тартып келген. Аларга бир эмес 2 жолу форма келди. Анан быйыл жаңы жыл деп коем, быйыл туулган күнүндө тиги алар жөн эле слайд-шоу жибериптир да. Сиздин хоккейчи кыздарыңыздан. Мен өлө сүйүндүм. Мен мындай бардык билектерин да ошол артып көрдү. Демек, алардын ошол мындай мен ошолордун кыялын бир аз болсо өзүмдүн ишим менен ишке ашырганыма ыраазы болдум да. Мына ошол нерселер биздин жумуштагы бир мындай благодарная часть дейинби. А так минустар деле негизи көп. Ал жакта дагы көп суроолор пайда болуп калыптыр. Ошол эле жаңы эле айтып аткан сиздин эмеңиз боюнча журналисттердин душманы көп болот дешет. Ата энем журналист болушума каршы, бул нерсе чындыкка канчалык жакын дейт да. Коопсуздук маселесинен улам айтып атсыздар. Негизи бардык эле жумуштун өзүнүн коркунуч туудурган жагы, мындай оорчулугу болот. Анан бир гана журналистикада эле эмес.
ооба, ооручулар бар. Мен көп саясий темаларды көп жазбайм. Көбүнчө мен социалдык блогдо иштейм. Бирок ошентсе деле менде деле жеке сектор, жеке адамдардан көп коркутуу үркүтүүлөр көп түшөт да. Бир-эки жолу сотко берген, бир жолу соттошком. Анан эми андайлардан коркуп берсең, анда баштабаш керек, анда барбаш керек да. Анан бирок айтып атпайм, башка жакшы жактары, мындай өзүмдүн күчүмө сүйүнүп келген бир мындай мамилең, кызыгууң ал нерсенин баарын жаап жууп кетет да. Анан менимче кайсы жумуш болбосун, журналистикалык кайсы кесип болбосун, азыр эми журналистика окумуш экен деп дароо барган журналистика тапшырам дебегиле. Андай эмес да. Ал адамдын өзүнүн бул жеринде болуш керек да. Бул жери мындай. Ушул жеринде бир пайда болуш керек сезим. Анан кайсы кесипте болбосун андай нерсе болот, эгерде чын эле кызыксаңыз, андай нерселерге маани бербей эле каласыз болуш керексиз да. Ата-энеңизге туура түшүнүп көрүңүз. Ата-энеңиз балким журналист эмес, ата-энеңиз балким ал жактарды билбейт дегендей. Жанара сураптыр, кайсы бир чет өлкөдө иштөөгө сунуш түшсө макул болот белеңиз деп. АКШ, Германия же башка өлкөлөрдөн дейт. Макул болмокмун. Азырынча эмес, бирок азыр биякта мен ар бир адамдын кайсы бир учурда өзүнүн миссиясы, кайсы бир учурда жашай турган жери болот деп эсептейм. Азырынча мен ушул жерде менин миссиям, бирок жакынкы арада өзүмдүн пландарым бар. Азыр бир-эки биякта Бишкекте жумуштарымды бүтүрүп коюп, өзүм ушу магистратурам бүтпөй калган. Окуганга, чет өлкө окуганга, анан башка бир башка кесипке өтүп кете турган дагы бир оюм бар да. Анан балким Лондон деп ойлоп атам, мүмкүн башка жак болуп калат. Убакыт көрсөтөт. Бирок азыр кызым бир аз кичирээк, анан дагы көрөбүз. Элнура, чет мамлекетте журналистиканы бүтүп келип, мисалы Америкада, Кыргызстанга келип иштесе, жумушка алабы деп сураптыр да. Албетте алат. Бирок эми КТРге же башка жака барбаңыз деп эмтебашы, албетте. Көп бизде деле чет өлкөдө окуп келген менин кесиптештерим деле көп. АУЦаны бүткөн, Манасты бүткөн, мисалы эл аралык окуу жайларды бүткөндөр көп. Бирок алар мисалы өздөрүнө ылайыктуу бир мекемени, журналистика немени истесе керек да. Себеби мисалы бизде абдан көп эмес, бирок эле алат, мисалы Клопту, Азаттыкты же болбосо Спутникти айтып калабыз, BBC бар, анан ошолордун мындай балким Лондондогу, Прагадагы мисалы кеңселери бар дегендей. Ал жакта бүт бар. Мына Прагада иштеп келдик, аякта бүт англис тилли, чет өлкөлүк эл аралык стандарт аякта 100% менен колдонулат да. Менимче адамга ал жерде иштөө көбүрөөк кызыктуу болсо керек. Менимче Америкада окуп келген адам Кыргызстанга келип иштегиси келбей калат болуш керек да. Ооба. Ошондуктан башка Америкада калып же башка чет өлкөлөрдө эле иштейт болуш керек деген пикирдемин да. Жылдыз дагы эле ошол аябай журналист болгусу келип атса керек да. Ошол үчүн кайсыл жакка тапшырыш керек Кыргызстандан сырткары деп сураптыр да. Кыргызстандан сырткары ошол кайсыл жакка тапшырса болот? Негизи эгерде чет өлкөдө айта турган болсок, көбүнчө ушул менге Лондонго тапшырышат да. Менин кесиптештерим да абдан көп. Анан Америкага деле тапшыргандар бар. Балким айтып өтөсүз. Окуу жайдан боюнча мен чынын айта албайт экенмин. Себеби мен өзүм деле журналистикага эмес, мен өзүм азыр башка балдар окуу боюнча окуу жай издеп аткан үчүн көп кызыкпаптырмын да. Бирок эгерде Кыргызстандан дагы кошумча айта турган болсом, АУЦаны сунуштамакмын. Негизи мен өзүмдүн дагы тилегим болчу АУЦа. Себеби балким мындай эми албетте ар бир адам өзүнүн, бирок мындай биздин мамлекеттик окуу жайларда көбүнчө база туура келбейт да. Анан Манасты дагы жакшы деп мактап айтышат, өзүм менин да мисалымды айта аламын. Анан бирок баары бир мындай АУЦанын бүткөн эмелери, бүтүрүүчүлөрү күчтүү да. Мүмкүн балким адам өзүнөндүр. Жылдыз, мен гуманитардык жакка аябай жакынмын дейт. Сүйлөгөн, эл алдында жүргөн бул меники. Журналисттик тарапты каалап жүрдүм эле. Сизге чоң рахмат, аябай жардам бердиңиз. Ошол тараптын мен билбеген тарабын ачып бердиңиз деп жазыптыр. Анан ушул жерде Назгүл мынтип айтып коеюнчу, журналистиканы суп-сулуу болуп эле келип отуруп, сүйлөп чыгып, даяр текстти окуйм деп элестетсеңиз, анда журналистикага келбей эле коюңуз да. Анда сиз такыр мындай, негизи диктор алып баруучулары менен журналисттин айырмасы абдан чоң да. Анан менде бир учур мен абдан ошол эсимде калыптыр. Анан ошол мисалды мен көп кийин практикант кыздарыма айттым да. Мисалы, мындан 1-2 жыл мурда практикага кыз келген. Азыр ал белгилүү эле алып баруучу кыздардын бири. Биз мындай эме болуп калдык, тиги Таштандыга барып калдык, свалкага, барып калсак, мен түшпөйм Айгерим эже дейт да, мен түшпөйм.
бияк эми сасык экен дедим, ал жак жут эмес да, албетте да. Анан мен таң калдым да, сен дедим да, сен социалдык темаларды чагылдырам, саясий темаларды чагылдырам, сен азаттыкка мындай иштейм деп аракет кылып келдиң го, эмнеге түшпөйсүң десем, ушундай 20 ошол эми 1-2 күндөн келген жок такыр. Анан өзү кийин сөчкөндө менден кечирим сурап, анан айтып атпайбы, мен көрсө чыккы эле жакшынакай кийинип, собственно макияжчан отурам деп ойлодум эле деп. Журналистика андай эмес да. Журналистика андай эмес. Сен бүгүн мен ак көйнөк кийгеним себеби мен офисте бүгүн иштегеним. Бул абдан аз учур болот да. Мен силер үчүн жасанып келгендей келбесин болчу. Азыр муну чечип, балким башка жака тиги кроссовкачан кийип кетип калышым толук мүмкүн да. Себеби биздин иште андай тыкыйып чыкыйып бир жерде отурам дегендер болсо анда мындай жаңылышат да. Биз ар бир жерде болобуз, ар кандай жерлерде болобуз, ар кандай жактарга барабыз. Анан ошого даяр болгула да, өзгөчө кыздарга аябай оор тиет. Эгерде сен жөн эле экран алдында сул алып баруучу болом десең, анда дагы жакшы, ал нерсе деле эмне үчүн жаман болбосун да. Бирок ал бир аз башка, бирок ал журналистика эмес да. Ал жаңылыктарды алып барган дикторлор, көбүнчө Дикторлор, алып баруучулар. Анан ошо менен көп алмаштырып жүрүшөт. Алып баруучулар өздөрү деле өзүн журналист эсептегенде биз мындай бир аз, мен өзүмдү до сих пор журналистмин деп эсептебейм, бирок кээ бир алып баруучу кыздардын журналистмин деп айтканы коп кичине мындай элде мындай күмөн ой жаралбашы керек да. Журналистика бир аз башкача да. Дагы бир суроо бар экен. Мисалы, маалыматты ар ким ар кандай бере берет дейт да, жөн эле жалган айтып коюшу мүмкүн. Ошол маалыматтын чын экендигин кантип далилдейсиздер дейт да. Негизи теорияда деле окуганбыз, практикада деле ошол нерсе бар. Бизде 2 же 3 булак деп айтабыз. Дайыма 2 же 3 булак. Бул эми жеке каармандар маселесинде эмес, баягындай саясий социалдык баягы жаңылыктарды жазып атканда сөзсүз бир тарапсыз дээрлик жаңылыктар чыкпайт да. Балким биз кечигебиз, балким биз элден кечирээк беребиз. Шок, резонанс тез окугула дегени жок беребиз. Бирок биз так беришибиз керек. Биздин практикада деле 1-2 жолу соттошкон учурларыбыз болгон. Буга байланыштуу дагы жаңылык же маалымат так болбой калган учурун дагы. Ошон үчүн биз өзүбүздү дагы коргой биле турган нерсе болуш керек да, колубузда. Ал тактык. Менимче Азаттык Кыргызстанда ушундай жалгыз дебейин, ошондой кандай десем, маалыматты так ишеничтүү булактардын бири болуп эсептелинет да. Башка маалымат булактарындай дагы эми Азаттыктан окусаң, ошол чын экен деп ишенесиң да. Башка сайттардан окуганда күмөн санашың мүмкүн да, булар маалымат булагы актуалдуу депчи. Ошондуктан сиз айткандай, чында кеч болсо дагы туура маалымат берген үчүн Азаттыктын дагы деле аброю түшпөй келет болуш керек. Жылдыз жазыптыр, мага жагат элди аралап, элдин көйгөйүн көргөн, ошолорго жардам берген жагат дейт. Улан Эгизбаев кайсыл тармакта иштеди эле, саясий тармактабы деп сураптыр. Улан Эгизбаев адам укуктары жана саясий тармакта иштеген. Мен да адам укуктары тармагында иштейм, көз жанашып отурчубуз. Улан байке ал өзү адамдарга аябай жакын болчу да. Адамдарга болгон жакындыгы, адамдарды аябай түшүнө билгендиги, анан аны саясий тармакта жөн эле бир мындай супсак деп коеюнчу, супсак маалыматтарды эмес, чын эле ар бирибизге тиешелүү маалыматтар экенин, ар бирибизге тиешелүү жакын экенин түшүндүрө билчү материалдарды жаратканга чоң шарт түзгөн да. Себеби ал ар бир адам менен табыша алчу, ар бир адамдын тилин таба алчу, ал адамдарга ушунчалык мындай бир колдоп жардам берчү да. Мен андай адамдар абдан аз да. Менин кесиптештерим менен деле Улан байке бир жалгыз ошондой адамдардын бири болуп калды окшойт. Мамлекетке каршы ар биринин көйгөйүн да түшүнө билген. Ага баары келчү, жашынан баштап, сер курактуу кыздардан баштап 60-70ке чейинки ар кайсы улуттардан, ар кайсы шаарлардан. Демек ошолордун баарын түшүнө билгени үчүн келчү деп эсептейм да. Анан ошол нерсеси аларды ошо адамды маалымат жасап атканда дагы ал өкмөттү жаман көрсөтүү максатында эмес, ал адамдарга колдоо көрсөтүү максатында. Ошол ага интервью берген адамдын көйгөйүн чалдыруу максатында даярдачу. Балким ошон үчүн анын иштери мындай таасирдүү болуп калды да. Ушуга чейин дагы. Ошол жерге да кошумчалай кетсем, чынында Улан байкени биз университетте окуп жүргөндө 1-курстан баштап таанычыбыз. Себеби биз бир факультетте окуганбыз, анан кийин биздин университеттик газетада дагы иштеп калып, анан кийин Улан байке бизге аябай кандай десем, бир мындай чоң кумир болчу да биздин жаштар үчүн. Анан кийин
ал чындыгында кыргыз тилдүү журналистикасынын эң кандай десем туу чокусу катары бизге азыр дагы ошентип эсептелинет. Кийин дагы ошондой болуп калат деп ойлоймун да. Ошондуктан эгер силер журналист болом десеңер, ошол Улан Байкенин репортаждарын, сюжеттерин көрүп, ошондон үлгү алсаңар болот да. Эгер ким каяктан окуйбуз деп сурап атпайсыңар, ошо Улан Байке живой эме болчу да. Кандай десем, пример болчу. Ошондуктан чында бизде кыргыз тилдүү журналистика, кандай десем, орус тилдүү журналистикага баары жетпей келет да, чындыгындачы. Анан көп мыкты материалдар орус тилде чыккандыктанбы же орус тилдүү журналисттер көп болгондуктанбы кыргыз тилдүү аксап келет. Ошондуктан Улан Байкедей журналисттер аз болчу да. Улан Байке жалгыз бир ушундай эме болуп калган да. Анан кыздар дагы суроолоруңар болсо, 1-2 суроого менимче убактыбыз бар. Эгер Айгерим убактыңыз болсо, сиздин да бир 5-10 ушул жерден дагы мен бир кошумча айтып өтөйүн. Жылдыз Ринатовага мен Улан Байкенин биз ошол жанагы топтомдорун китепке басып чыгарганбыз, Назгүл, билсеңиз керек. Ошол бир китепти береке берейин. Кайсы бир күнү менен байланышып, сиз аркылуу келип алып кетсин. Ал китеп дагы балким дагы бир мотивация болот. Анан ура. Жылдыз аябай активдүү суроо жазып аткан үчүн мына белекти алып алдыңыз дебейм да. Улан Байкенин китебин окуп, балким сага чоң таасир береттир. Видеолору жөнүндө да, сүрөттөрү дагы баары бар ошол жерден. Анан менимче кызыктуу болсо керек. Көбүнчө журналисттерге биз азыр жаш мындай аз эле экземплярда калды. Биз көп тарата албай калдык. Бирок мектепте, университетте окугандар үчүн мындай абдан кызыктуу, жакшы пособие го деп ойлойм да, чеке өзүм дагы. Ооба, эң сонун. Куттуктайм сени, Жылдыз дейм. Эгер суроолоруңар жок болсо, кыздар, барыңар видеоңорду күйгүзүп койсоңор, суранычы. Биз биздин спикер айымдар менен чогуу сүрөткө түшөбүз, бизге эсте калсын деп. Ошондуктан кыздар, видеоңорду барыңар күйгүзүп койсоңор. Кана көрөлүчү кимдер эле деп коеюн. Аида Маратбекова дейт. Салам Аида, Назми. Да, кимдер бияктан? Жанараны көрбөй атам. Батма, Мадина. Кандайсыңар, кыздар? Отурасыңар анан. Айдана, Жылдыз, Малика, салам. Алия, Айзире. Кана Жылдыз? Жылдыз, сиздин жүзүңүздү көргүбүз келет. Гүлзина, салам Жылдыз. Мен Жылдызды көрүп турмун да, бул жана эме боюнча, жөлөк пул боюнча суроолорду берген, Азамат. Жакшы берилген суроолор. Демек мындай толук эмең бар экен, потенциалың бар экен. Ойлонуп көр журналистика. Чоң рахмат, аябай сүйүндүм. Эч нерсе эмес, алтыным. Гүлзина, так, Малика, Айзат, Нуркыз Бекташева. Кандайсыз? Бермет, Сапаргүл, силер да көз койсоңор, сураныч. Бербет, Сапаргүл дейт. Кыздар, баарыңарга ийгилик. Бермет, мен Сапаргүл укпай атабы же. Кээ бирлер кыздардын камерасы иштебейт экен, макул анда алар көзбөй эле койсун, Кыздар, мени карап койгула, барыңарды сүрөткө тартып атам. Всё. Керим, сизге чоң рахмат. Бүгүн атайын убактыңызды бөлүп, кыздарды шыктандырып, журналистика тууралуу маалымат бердиңиз деген ойдомун. Кыздар, силерге жактыбы? Өзүңөргө керектүү маалымат ала алдыңарбы? Анда биздин спикерди дагы жолу спикерге ыраазычылык билдирели. Эгер силер келечекте мыкты журналист болом десеңер, ушундай азаттык, эл аралык ушундай чоң кандай медиа агентстволордо, медиа ишканаларда иштесеңер, өзүңөрдү мыкты адис катары өнүктүрө аласыңар деген ойдомун. Ошондуктан жанагындай жалган фейк маалыматтарга ишенбестен, пайдалуу текшерилген маалыматтарды окугула. Эгер кандайдыр бир жеке суроолоруңар болсо, Айгеримге социалдык тармактардан жазгыла же аябай өзүнчө сүйлөшөт элем десеңер, мага жазгыла.
мен аркылуу Айгеримдин номерин алсаңар болот дейм. Ошол Айгерим, сизге ыраазычылык. Эгер акыркы сөздөрүңүз болсо, сүйлөп айта алсаңыз болот. Сиз угулган жок, Айгерим угулган жок. Жана айтып өткөндөй эле Инстаграмда, Фейсбукта мен дайыма ачыкмын. Кээде жооп бербей калсам таарынбайбыз, бирок ошол жерден дагы сүйлөшөм дегендер болсо жазыңыздар. Анан чын эле жана Назгүл айткандай абдан өрт маселе күйүп атат десеңиз, анда номеримди алып чалыңыз. Негизи кыздар, баарыңарды көргөнүмө кубанычтамын. Ушундай тренинг, ушундай сабактарды өтүп атканыңарга, ушундай негизи ушундай долбоорду ишке ашырып атканыңарга Назгүл рахмат, силерге ийгилик. Негизи ушу азыртан ушу мектепти курагында кыздардан кичинекейинен алып тургай, аларга мындай билимге сугарып, өзүнө болгон ишенимди, колдоону көрсөтүш керек деп эсептейм. Бул абдан жакшы жараян экен. Анан баарыңарга ийгилик. Мен буга чейин айткан сөздөрүмдү дагы бир жыйынтыктап коеюн, эч качан коркпогула. Баардыгы жакшы болот, негизи аягында сөз баары жакшы болот. Ошон үчүн сөзсүз өзүңөргө ишенгиле, эмгектенгиле, өскүлө. Анан дагы бир Азатка чакырам силерди. Баса мына бул жерден учурдан пайдаланып көрсөтүп коеюн. Менин отурган жер бул биздин конференц-холл. Мына күнүгө силерге даярдалган макалалардын, материалдардын баарын ушул жерде талкуулап, анан чыгарабыз. Ушул жерден силерди да күтөм. Көрүшөлү, буюрса балким күзүндө баардыгы жакшы болгондо келгиле, биз силерге көрсөтүп, тааныштырып бергенге даярбыз. Дайыма силер менен иштешкенге ачыкпыз. Негизи эле ушу балдардын укугун коргоо борбору менен көп жылдан бери иштейм. Аябай өзүмдү жакшы көрөм. Чын эле мындай кылган иши абдан таасирдүү. Баса Норвегиядан да силерге саламдыбай жибериштир, балким алар дагы жардам берип калат. Чоң рахмат. Норвегиядан жазган айым биздин кандай десем, спонсорлордун бири. Ошол биздин биздин ошо новостройкада жашаган жана күндүзгү бөлүмдөрдө балдарга ар бирине финансылык каражат тапканга жардам берет. Анан сиздердин сюжетиңиздерди көрүп, анан биз ошо спонсор издегенге ушул эмени котоп берсеңиздер деп жазыптыр да. Анан кийин сиздерге да чоң рахмат. Ошол биздин инициативаларды, демилгелерди колдоп, ошо көйгөйлөрдү чагылдырып жатканыңыздарга, анан биякта да кыздар ыраазычылык билдирип атышат. Аябай чоң рахмат деп, эгер чатты ачсаңыз көптөгөн билдирип атышат. Кыздарды колдооңуз үчүн чоң рахмат. Ийгиликтерди каалайбыз дейт. Дагы кызыктуу маалымат алдык. Биз да буюрса сизге окшогон акылман айымдардан болобу дейт. Бүгүнкү сабак өзгөчө кызыктуу болду, чоң рахмат дейт. Кыздар, силерге да чоң рахмат. Кыздар дагы ар кандай көйгөй болгонуна карабастан, интернет жагынан проблема же башка проблемаларына карабастан биздин лагерьге катышып атышат. Биз да ошого сүйүнүп атабыз. Өздөрүн өнүктүрүүгө кызыктар болгон кыздар, ошондуктан силерге ийгилик каалайбыз. Эң кеминде ошо Айгеримдей ийгиликтерге жетишкиле дейбиз. Буюрса, мейли, жакшы алыңыздар, менин чыктым анда, жакшы туруңуздар.